Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус жогорку чегине жете эле күн сайын ооруну жуктургандардын саны өсүп бараткан 30 өлкөнү атады. Мындай маалыматты Евроньюз порталы жазды. Бул тизмеге Европанын 11 өлкөсү, Борбор Азиядан Кыргызстан менен Казакстан кирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, илдетти жуктуруунун жаңы өсүшү карантин режиминин жеңилдеткен өлкөлөрдө катталууда. Бери дегенде 30 өлкөдө же акыркы жумалыкта вирусту жуктуруу күч алды. Буларга көзөмөлдү күчөтпөсө, коомдун саламаттыгына доо келет дейт Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аймактар аралык директору Ханс Клуге. Тизмеге кирген Швеция, Армения, Молдова, Түндүк Македония, Азербайджан, Албания, Босния жана Украина сыяктуу мамлекеттерде күн сайын коронавирус жуктуруп алгандар 100дөн көп катталууда. Булардын көпчүлүгү вирустун толкуну артта калды деп карантин чараларын жеңилдеткен өлкөлөрдүн жарандары. Кара Суу шаарынын мэри болуп 58 жаштагы Адыл Лолобаев шайланды. Бул тууралуу Кара Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы билдирди. Шайлоого Кара Суу шаардык кеңешиндеги 31 депутаттын ичинен 30 депутат катышкан. Жыйынтыгында жалгыз талапкер Адыл Лолобаев 30 депутаттын доошуна ээ болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдиргендей, Лолобаев Адыл Манасович Кара Суу шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясы тарабынан сунушталган. Буга чейин Кара Суу шаарынын мэрин шайлоо 25 мартка дайындалган. Бирок коронавирус пандемиясынан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилгенине байланыштуу шайлоо жылдырылган. Кара Суу шаарынын мурдагы мэри Кутугайлы Козубаев ушул жылдын 6 мартында кызматтан кеткен. Кыргызстанда дагы 2 жеке лаборатория коронавируска текшерүүнү жүзөгө ашыра баштады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Аукалаб жана Экспресс Плюс лабораторияларына ПЧР жана ИФА тест жүргүзгөнгө уруксат берилди. ПЧР анализдин баасы 1600 сомду түзөт. ИФА тест боюнча экөөндө айырма бар, деди Каратаев. Эскерте кетсек, буга чейин жеке лабораториялардын ичинен Банецкий лабораториясы коронавируска текшерүү жүргүзүп келген. Бүгүн 1 июлда Сауд Аравиясынан Бишкекке 121 кыргызстандык жаран алынып келди. Алардын көпчүлүгү окуу жайларда окуган студенттер. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Кыргызстандык жарандар Flynas авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Ошондой эле бул каттам менен Сауд Аравиясынан Казакстандын 39 жараны да келди. Алар Манас аэропортунан атайын транспорт менен Казакстанга жеткирилди. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынды. Чет жердеги Кыргызстандын жарандарын өлкөгө кайтаруу боюнча иштер уланууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президенти жана кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча конституциялык мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык шайлоо босогосу 9%-дан 7%га түшүрүлдү. Тийиштүү мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2020 жылдын 18 июнунда кабыл алынган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.